Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналы көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге адаттагыдай эле бүгүнкү видеобузду пайдалуу видеолорду жана жарнама десек дагы болот. Ушундай видеолорду тартабыз. Туугандар, көпчүлүк биздин жаңы катталуучулар ушул адлер тооктору тууралуу көпчүлүкүнчө мындай маалымат билбейт экен. Мен кичине бир аз маалымат берип кетейин. Сиздер көрүп турган булар адлерский серебристый деп коет. Россиядан чыккан, Россия породасындагы эт жана жумуртка багытындагы тоок болуп эсептелинет. Бул тооктор Россиянын Адлер деген шаарында, Сочиге жакын Адлер деген шаарында чыккан. Ошол жерден тараган, Союз учурунда эле чыккан, Кыргызстанга болгону эми жакында келип популярдуу болуп баштады. Кыргызстанда азыркы учурда эң популярдуу тооктордун түрү ушул деп айтсам болот. Суукка чыдамдуу, ысыкка чыдамдуу. Андан дагы кандай пайда жактары? Пайда жактары жожо ачат. Бул деген кадимки эле үйдөгү биз карап жүргөн тооктардын порода түрү да. Бул тооктор Кыргызстандын шартына абдан ыңгайлуу. Себеби ысыкка дагы, суукка дагы чыдамдуу, нарында деле, түштүктө деле бардык жерде өзүнүн актуалдыгын жоготпой жакшы популярдуу болуп атат. Бул тооктор Кыргызстанга мен билишимче жакында эле келди, бир 5 жыл тегерегинде болду. Абдан кыргыздарга, бизге кыргыздын шартына ыңгайлуу болгондуктан бардык туугандар ушундай тооктор көбөйүп, бардыгы элдер кыйла жыргап калды. Себеби бул тооктордун көбөйгөнү эл үчүн абдан маанилүү жана пайдалуу. Тем более азыркы күндө эттин кымбат болуп атканы, ошол дагы ошо жумуртка менен ар бир үйдө болсо, биз өзүбүз үчүн, элибиз үчүн, ден соолук үчүн жакшы деп ойлойм. Туугандар, сиздер азыр көрүп аткан бул экинчи этажда турган, бул менде место тар болгонуга байланыштуу. Мен местаны эконом кылып, антип 2 этаж кылганмын. Анан бул жерге ниппельный поилка кылганмын. Ниппельный поилка бул, эгерде сиздер да тоокхана кылсаңыздар, сөзсүз түрдө ушундай ниппельный поилка кылыңыздар, шарт түзүп алыңыздар. Себеби шарт түзүп алсаңыздар өзүңүздөр кыйналбайсыздар. Мисалы үчүн мен бул жактан 2 тоокхана бар, ал жагында шланга келген, мына сиздер көрүнүп турат. Ошол шлангадан келип, ал жакта 200 литрлик суу идиш бар. Ошол бочокко коем, мен 4 күндө, 3 күндө бир суу карам. Сууду дагы тазасын бериш керек, арыктан эмес, кадимки эле биз өзүбүз ичкен суудан берген жакшы. Себеби буларга дагы мындай кичине инфекция кирип кетиши мүмкүн. Тазасын берип койгон жакшы да. Кыргызстанда Кудайга шүгүр суу көп дегендей. Анан бул жака дагы койгонмун. Бул жерге мындай кран коюп койгом, крайникте суу чыгарып, ичинде воздухтар болгондо чыгарып коебуз. Анан бул кадимки эле мен место жоктугуна байланыштуу ушундай камап багып атам. Өз негизи бул туугандар жанагындай эшикте эгер огородуңуздар болсо, кеңири болсо, ошол жерде караган жакшы. Себеби бул өз негизи кадимки эле үй тоок, эшикке ыңгайлаштырган порода. Ушулардын буюрса мына жожөлөрүбүз дагы чыкты. Ушулардын жожөлөрү буюрса сатууга чыкты. Заказ кылыңыздар экран астындагы номерлерге. Алам дегендер, кызыккандар болсо, биз сөзсүз түрдө сиздерге жардам беребиз. Кантип караштын, жол жобошторун, даяр видеороликтерибиз бар. Ошолорду көрүп, сиздерге чоңойгуча өзүбүздүн консультацияны берип турам, колдон келишинче буюрса. Сиздер дагы ушундай тоокторду кылып, жакшы пайда көрүңүздөр. Биз да кубанычта болобуз. Тооктор көбөйгөн ар бир үйдө болуш керек. Болгону жакшы, ар ким өзүнүн азык түлүк коопсуздугу дегендей. Туугандар, бул жакта Адлер тоокторунун жожөлөрү деп айттым сиздерге. Андан сырткары менде Легорн породасындагы тооктор бар. Легорн породасындагы бул дагы жумуртканы аябай көп берген тооктордун түрү. Бирок Адлерге караганда бунун эти жок болот, кичинекей тоок болот. Ошого бул жумурткага багытталган да. Адлер болсо этке дагы жумурткага багытталган. Бул Адлер тоок, Легорн жожөлөрү, Легорн породасындагы жожөлөр. Бул жакта корейский тоджон. Билесиздер, мурдагы видео, мен видеомду дайым көрүп жүргөндөр, видео бул тоджон тууралуу мен тартканмын, 2-3 видеолорум бар, атайын даярдалган. Ошол видеолордун да мына ошол тооктордун мыналар балдары. Булар таза кандуу, кепилдик бере алам. Себеби мен Oasis Agro'дан Оштон өзүм алып келгенмин.
2023 акыркы жыл партиясы. Ошол тоокторду дале кармап жүрөм. Тоокторду алмаштырганым жок. Себеби тоокторум таза. Ошого байланыштуу алмаштырбай, ошолордон короздорун эле алмаштырып, ушулардын жөжөлөрүн эме кылдым. Ушул жөжөлөр сатылат. Бирок тожон менен ушул эки орундар саны азыраак. Эртерээк шашылыңыздар. Себеби булар дагы өтө рейтинги жогору болуп атат, бул тооктор дагы. Суукка дагы чыдамдуу, бул адлердей эле, бул дагы эт жана жумуртка багытында. Суукка дагы, ысыкка дагы чыдамдуу, жакшы породалар. Анан брудерди ушундай эле кыласыздар. Эгерде өтө эле сиздерде мүмкүнчүлүк жок болсо, мындай чоңураак эле коробкаларда убактылуу багып турсаңыздар деле болот негизи. Бирок мына мен кылганым бул технологияга туура келбейт. Мындай асты өзү негизи мындай сетка болуш керек. Менде эми биринчи билбей башында жасап алганым, ошол бойдон муну оңдобой эле ушул бойдон жүрөт. Ошого ушул бойдон турат. Ошол туугандар, азыр мен сиздерге Адлер породасындагы тооктордун жөжөлөрүн көрсөтөм. Бирок ал буларга караганда тетигирээк болот, өзгөчөлүгү ошондо айырмаланып. Азыр мен сиздерге ошол жөжөлөр тууралуу дагы айтып берейин. Туугандар, мына бул экинчи брудерим, бул чоң брудер. Бул подвалга эле ушундай жасап койгонмун. Бул эки этаж кылып жасаганмын. Келечекте кийин брудерди буза турган болсом, мисалы үчүн, бул жерди склад кылып, полка кылып дагы колдоно бергенге ошону ыңгайлаштырып койгонмун. Бул жака дагы системный кылганмын. Бул жакта мына бочоктон келет, үстүнө суу куям. Мындай шлангада келип туруп, бул жакта шланга аркылуу кетет. Бул жерге крайны коюп койгонмун, на всякий аварийный случайга да суу чыгып кетсе жаап койгонмун. Бирок буларда азыр бой кичине, пока ага чейин деле эме кылганым жок. Мына булар Адлер породасындагы жөжөлөр. Мына көрдүңүздөр, аябай тетик булар. Өтө тетик. Булардын эң өзгөчө мага жаккан жери тетик болот экен. Мына азыр мисалы үчүн мына караңыздар, 3 күндүк жөжөлөр. Көрдүңүздөр? Салыштырмалуу Адлер менен Легор менен тожонго караганда булар тетик, өтө чыйраак келет. Көпчүлүк айтат, өлтүрүп албаймбы депчи. Булар аябай тез чоңоет туугандар. 5 айдан 6 айга чейин жумуртка берет. Жумуртка кирет. Эгерде жакшы карасаңыздар, 4,5 айда дагы берген фактылар болуп атат. Кыскасын айтканда, бардык нерсе өзүңүздөрдөн көз каранды да туугандар, карашчы. Караш өзүңүздөрдөн. Ошондуктан жакшы караш керек. Шартты түзүп жакшы караш керек. Анан мындай инфракрасный лампаны сөз коюш керек туугандар. Бул жылуулукту берет, плюс D3 витамин дегендей. Анан мындай закрытый кормушкалар болуш керек. Бул жака ошол спецкормдордон салып коесуздар. Болду, эч немеси жок. Мындай суу идиштерге сууду куюп коесуздар. Мына мен бир күндө бир алмаштырсам алмаштырам, эгер суу ада болсо. Анан бул жака жем заправка коем, болду. Өзүм жумушум менен жүрө берем. Ада болуп калганда да салып коем. Болду, эч кандай бунун кыйынчылыгы деле жок туугандар. Анан мен байкаган жерим Адлер жөжөлөрү, Адлер породасы бул инкубация болот го, кадимки инкубацияга салганда инкубаторго. Бул жөжөлөр, бул порода кандай десем, даже 19-20 күнү жары баштайт экен да жумуртканчы. Обычно өзү 21-22 күндөрү чыгат. Булар 20 күн ачылат экен. Мен өтө мындайча айтканда өсүү темпи күчтүү экен да, бул баягы ушуга иштеген экен орустардын эмеси. Көрдүңүздөр? Жанагы жөжөлөр менен буларды салыштырыңыздар. Экөө бир күндө чыккан. Мына караңыздар, уже 3 күндө мына уже темир канаттары чыгы баштады. Мына көрүп атасыздар, эң чекедей жөжө уже канаттары чыгы баштады. Мына канаттары уже темир канаттары чыгы баштады. Мына булар уже мындайча айтканда азыр жаздын күнү болуп калды туугандар. 20 күндө 20 күн багып туруп элек уже эшикке чыгарсаңыз деле боло берет. Күн ысып калды азыр. Мындай караганга деле мындай ыңгайлуу десем болот да. Ошого 20 күн карап туруп, этият кылып эшикке иттерден, мышыктардан этият кылып, секин-секин үйрөтсөңүздөр болот. Эшикте жүрсө булар аябай тез чоңоет. Себеби кошумча витамин жейт, чөп жейт, курт кумурска дегендейчи. Анан ошого байланыштуу булар витамин канчалык жакшы эме болсо, ошончо тез чоңоет. Ошол туугандар, заказ кылыңыздар. Кыргызстан боюнча отправка кылабыз туугандар. Ойлонбоңуздар, биз жака келеби деп. Бишкек, Нарын, былтырга чейин, Нарынга чейин салганбыз. Таласка, Чүйгө, бул жагы Андижанга салдык, Өзбекстанга. Алматадан деле заказдар чыкты, бирок ал жакта таможнядан проблема болгонуга байланыштуу
ал жака жөнөтө албадык. Эгер көп көлөмдө болгондо жөнөтмөкпүз. Тилекке каршы, бирок ал жактан деле заказдар түшүп атат негизинен. Алтайдан заказ чыктык, Россияда Алтайдан. Алтайга сала аласыңбы депчи. Бирок мен күлдүм, себеби алардын мекени Россияда булардынчы. Ошол жактан эле издеңиз, кыйналбаңыз, бул жактан жөжөлөрдү да кыйнайсыз, өзүңүздү да кыйнайсыз дегендей. Ошондой туугандар. Кудайга шүгүр, биз немелер каны таза, жакшы. Казакстандан келген, жанагы тооктор видеонун башында көрсөткөн тооктор Казакстандан алып келгенбиз. Былтыр мен жумурткасын алып өзүм ачырганмын. Анан бул жакта жанагы биринчи этаждагы жанагы эле жөжөлөр болгону батпай калбасын деп антип бөлүп койгонмун. Ошондой туугандар. Заказ кылыңыздар. Буйруса Кыргызстан боюнча салабыз. Отправкалар бар, кычалат болбоңуздар. Отправкалар болот. Андыктан заказ кылыңыздар туугандар. Заказ кылыңыздар. Сиздер да ушундай жөжөлөр багыңыздар. Кантип караш жол жоболоруну сөзсүз түрдө үйрөтөм. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Комментарийге сөзсүз өзүңүздөрдүн ой пикир сунушуңуздар калтырыңыздар, лайктан басыңыздар, бөлүшүңүздөр туугандар. Менин видеому дайым көз салып туруңуздар. Буйруса сиздер үчүн дагы пайдалуу, абдан пайдалуу видеолорду чыгарабыз.